Кумрухан Мирзаева Кара Суу базарындагы 10 сотук жерин өз калоосу менен мамлекетке өткөрүп берди. Караманыбыз 1995 жылдан бери соодада жүрүп, 2008 жылы базардан жер алат. Бул жайда анын 100дөн ашык контейнерлери жайгашып, жарандар ижара төлөп сууда сатык кылып келишет. Нурбек Эргешев азыр Кара Суу базарыны чырайлуу кылып оңлап, хамма жерлерде современный кылып дөкөнлөр куруп беребиз деп aytyaptı. Men aşılarını gapiga qo'shilaman. Men ham aşı yerlarimi, onu soti yerimi maşa bozorga o'tkazib berishga men qo'shilaman. Öz ixtiyori менен bozorda o'tkazib berib o'tadi mamlakatga. Al tushundi. Shuni mamlakatning chechimi to'g'ri ekanini tushundi. Shuga bizga hozir o'tkazib berib o'tadi. Alarga dili, alardın qiziqchiliklarini qarab, alardın dili surат талаптарын qarab qarashtirib beramiz. Кара Суу базарында жеке менчиктеги базар ээлери менен келишим түзгөн соодагерлердин ортосунда ызычуу токтобой келет. Буга базар ээлеринин жер акыдан сырткары кошумча чоң суммада акча өндүрүп, мыйзамсыз иштерди жасаганы негизги себеп. Мындан улам эл тарабынан жеке менчикте турган базарларды мамлекетке өткөрүү боюнча арыздаттануулар көбөйгөн. Алар президент Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевден жардам күтүшөт. Айлык ижара акыларын, свет акысын, башкасын баарын убагында төлөп келебиз. Адамдан сырткары дагы ар 2 жыл 3 жылда мындай эле акча долап акча бумага кетишет. Ушул мисалы үчүн ушундай көрүнүштөр канчалык деңгээлде мыйзамбы же мыйзамсызбы ушундайларды бир бийлик өкүлдөрүнөн талап суранып кетет элек, текшерип берип канчалык деңгээлде мыйзамдуу бир эле кишинин чөптөгөнө чөйрөбү акчалар же мамлекетке түшөбү. Эгер мындай боло бере турган болсо биз мамлекетке өтүшүн каалайбыз. Ушу президенттен суранып кетет элек. Bir gözөмөл кылып берсе, Камчыбек Кыдыршаевден да суранып кетебиз. Gözөмөл кылып канчалык деңгээлде мыйзамдуу, мыйзамсызбы, төлөнгөн акчалар тууралуу эч кандай кыштаса чек деген берилбейт. Жөн эле мындай кылып жазып кете беришет, алып кете берет, каалаган маалда келип. Мыйзамсыз эле бизден жөндөн эле ар 5 жыл сайын деп айткан. 5 жыл эмес, азыр уже 3-жыл кетип атканда уже дагы $1000 чогулдук. $1200 дагы чогулдук да. Көбү бергендер уже болду. Биз бербей турабыз да азырчы. Ушул моментте мыйзамсыз эле бизди бергиле деп 1-2 жолу келип сүйлөп, ошол жерден акча чогулткандар анча-мынча келип коркутмуштаа болуп кетишти бизгечи. Кара Суу базарынын жер аянты 12 гектар, анын 5 гектары мамлекетке караса, калган 7 гектары жеке менчикте турат. Кара Суу базар дирекциясынын маалыматында жеке менчиктелген базарлар мурда мамлекетке тийишелүү болгон. Ушул тапта менчиктештирилип кеткен жерлерди мамлекетке кайтарып алуу иштери уланууда. Ал жерлер азыр бир жеке менчик капчыктарга түшүп турат да. Максатыбыз ушу ошол жерлерде 12 гектарды кайтарып, ушу мамлекетке акча түшсө, ал акчаларына пенсия, пособие болсун деген, анан кийин заманбап базар курайлы деген максатта иш алып барып жатабыз биз. Мен азыр айтып кеттим го, соодагерлер өздөрү кызыктар. Ушу мамлекетке өткөнгөчү. Айттым го, алар 7000, жер акы 7000 төлөйт, мамлекетке 3,5 төлөйт депчи. Эми алар анан базарда көбү бул контейнерлер ээлери башка жакта жүрүшөт. Анан субарендага берип коюп, ошолор көп соодагерлер кыйналган жактары бар. Бүгүнкү күндө мамлекеттик мүлк фонду жеке менчик базар иштеткен 19 адам менен соттошуп жатат. Жалпысынан 3 гектар 75 сотук жер 2006-2009 жылдары мыйзамсыз сатылып кеткендиги көргөзүлгөн. Сот 2 жолу мамлекеттин пайдасына чечип, эми жогорку соттун чечимин күтүп жатышат. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Кара Суу.